Бүгүнкү жомогубузду баштайлы. Темабыз аюунун ачкөз эки мамалагы деп аталат. Даярсыңарбы балдар? Кеттик анда. Айнектүү тоолор тарапта, жибек шалбаанын артында адам буту баспаган эбегейсиз калың токой жатты. Токойдун дал чытырман жеринде карыган аюу жашачу. Анын эки баласы бар эле. Качан мамалактар чоңойгондо алар дүйнө кезип бакыт издөөнү чечишти. Адегенде алар энесине келишип, аны менен коштошушту. Каарыган аюу балдарын кучактап, алар эч качан бири-бири менен ажырабаш керек деген осуят катары айтты. Мамалактар энесинин осуят катары айткандарын аткарууга убада беришип, жолго чыгышты. Балдар айткылачы, эми мындан ары окуя кандайча уланат деп ойлойсуңар? Кызык болуп жатабы? Келгиле, биргеликте көрөлү анда. Мамалактар күн арасынан күн өткөрүп жүрүп отурушту. Акырында алардын камдаган тамак аштары да түгөндү. Мамалактар ачка болушту. Баштарын шылкыйтышып, алар катар жүрүп отурушту. Эх, байке, менин тамак жегим келип жатат, деп даттанды кичүүсү. Менин да жегим келип жатат, деди улуусу. Алар эмне таап алышы мүмкүн? Кана ойлонуп көрөлүчү. Эң туура. Алар жүрүп отуруп, капысынан тегерек чоң быштак таап алышты. Аны тең бөлгүлөрү келди, бирок анта алышкан жок. Мамалактарды сараңдык ээлеп алгандыктан ар бири башка бирөөсүнө көбүрөөк тиет деп коркду. Алар талашып ырылдашты. Аңгыча аларга түлкү келди. Эмне жөнүндө талашып жатасыңар, балдар? Деп сурады түлкү. Мамалактар өз кайгылары жөнүндө айтып беришти. Эх, кандай гана кайгы, дейт түлкү. Келгиле, мен силерге быштакты тең бөлүп берейин. Мага кичүү, улуу бирдей. Анда жакшы, деп кубанышты мамалактар. Бөл. Түлкү быштакты алып, эки бөлүккө бөлдү. Бирок баш жагынан бирөөсү экинчисинен чоң болгондой кылып бөлдү. Мамалактар кыйкырып жиберишти. Бул чоң. Түлкү аларда: акырын, балдар, бул кайгы эмес. Мен азыр баарын жөнгө салам, деди. Ал чоң бөлүктөгү жакшы кесимди диштеп алып, жутуп жиберди. Эми чоң бөлүк кичине болуп калды. Баары тең эмес, деп тынчсызданышты мамалактар. Жетишет, деди түлкү. Мен өз ишимди билем. Ал чоң бөлүктөн бир кесим тиштеп алды. Эми чоң бөлүк кичине болуп калды. Баары тең эмес, деп кыйкырышты мамалактар. Силерге болот, деди түлкү араң сүйлөп. Анткени оозу толтура таттуу быштак болчу. Дагы бир аз, анан силерге тепе-тең болот. Түлкү быштакты бөлүүнү улантты. Ал эми мамалактар кара мурундарын ары бери, чоң кесимден кичине кесимге, кичине кесимден чоң кесимге алып барып жатышты. Түлкү жеп тойгончо бөлө берди. Балдар айткылачы, эми эмне болор экен? Түлкү бардык быштакты жеп салабы? Силердин оюңар кандай? Туура, чогуу көрөлү анда. Ошентип кесимдер теңделди. Ал эми мамалактарга быштак деле калган жок. Болгону эки кичинекей кесим. Жок дегенде аз болсо да тең, деди түлкү. Тамагыңар таттуу болсун, деп түлкү мамалактарга куйругун булгалап качып кетти. Мынакей балдар,
ким сараңданса ушундай болот. Балдар, бүгүнкү жомок силерге жактыбы? Аябай жакшы. Анда балдар айткылачы, түлкү кандай каарман экен? Туура, бул түлкү митам. Ал себеби мамалактарды алдап, сырын жеп салды. Эмне үчүн бул мамалактардын окуясын жомок дейбиз? Эң туура. Бул жомокто жаныбарлар сүйлөшөт, өздөрүн адамдардай алып жүрүшөт. Азаматсыңар, демек силер абдан жакшы түшүнүпсүңөр. Балдар, бул жомокто эмне күлкүлүү болду силерге? Ойлонулучу канакей. Туура, түлкүнүн сырды бөлгөнү баарыбызга абдан күлкүлүү болду, Бүгүнкү жомогубузга абдан жакшы түшүнүпсүңөр балдар. Келгиле анда силер менен чогуу сабагыбызды бышыктап алалы. Мен кайрадан жомокту окуп чыгам. Туура жерине силер балдар, чын жерине кошу, ал эми жалган жерине кемитүү белгилерин коюп белгилеп кеткиле. Ошону менен силер сабакты канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү байкайбыз. Түшүндүңөрбү балдар? Анда кеттик. Биринчи. Айнектүү тоолор тарапта, жибек шалбаанын артында адам буту баспаган эбегейсиз калың талаа жатты. Токойдун дал чытырман жеринде карыган аюу жашачу. Анын 3 баласы бар эле. Качан мамалактар чоңойгондо, алар түйүнө кезип, бакыт издөөнү чечишти. Адегенде алар атасына келишип, аны менен коштошушту. Карыган аюу балдарын кучактап, алар эч качан бири-бири менен ажырабаш керек деген осуят катары айтты. Мамалактар энесинин осуят катары айткандарын аткарууга убада беришип, токойго чыгышты. Алар күн аркасынан күн өткөрүп, жүрүп отурушту. Акырында алардын камдаган тамак аштары да түгөндү. Ошентип мамалактар абдан топ болушту. Кана балдар, баарыңар жетиштиңерби? Мен айткан кошу жана кемитүү белгилерин коюп чыктыңарбы? Азаматсыңар. Мен силерге анда жоопторун айтамын. Биргеликте текшеребиз анда. Келиштикпи балдар? Биринчи. Кошу. Экинчи. Кошу. Үчүнчү. Кемитүү. Төртүнчү. Кошу. Бешинчи. Кемитүү. Алтынчы. Кошу. Жетинчи. Кемитүү. Сегизинчи. Кошу. Тогузунчу. Кошу. Онунчу. Кемитүү. Канакей балдар, канча катаңар жана канча туураңар бар экен? Текшергилечи. Азаматсыңар, баарын туура белгилепсиңер, Азаматсыңар, бүгүнкү сабагыбызга абдан жакшы түшүнүпсүңөр анда. Келгиле анда баалап алалы бири-бирибизди. Биринчи, өзүңөргө өзүңөр баа берип бири-бириңерди баалагылачы. Андан соң бири-бириңерди баалагыла. Силердин баалаганыңарга карап, мен силерге жакшы бааны коюп берейин. Абдан жакшы. Бүгүнкү сабакка баарыңар активдүү катыштыңар. Эң жакшы. Келгиле балдар, анда үй тапшырмасын алып алалы. Үй тапшырма. Ач көздүк эмнеге алып келет деген темада кыскача дилбаян жазып келгиле балдар. Баарыңардын дептериңерден ач көздүк эмнеге алып келет деген темада дилбаяныңарды көрөйүн.
Түшүндүңөрбү балдар? Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.